Шаймерден Керимбаев менен Шакен Ниязалиева тапкан ырыскысын тең бөлүп жеп, жарым кылымдан ашык убакыт ынтымакта өмүр сүрүштү. Көпчүлүккө үлгү болгон үй бүлө бакыт өргүүсүнө келип, ардактуу мааракелик китебине кол коюшту. Маараке ээлери жаңы баш кошуп жаткандагы үлпөт тоюнун бактылуу көз ирмемдерин кайрадан эске салышты. Азыр Шаймерден Керимбаев 89 жашта, ал эми зайыбы Шакен Ниязалиева 88-ге кадам койду. 5 баланы тарбиялап өстүрүп, 15 небере күтүп, 13 чөбөрөнү эркелеткен бактылуу чоң ата, чоң апасы. Албетте сыймыктанабыз. Анткени бизге ушундай жакшы тарбия берип, биз ушинтип чоңойтуп, биз деле бутубуздан коюп баарыбызды жол берген турмак биздин балдарыбызга акыл айтып жол берген адамдар. Шаймерден Керимбаев кыргыз телерадио берүүсүнүн ардагери, КТРКнын отличниги. Бул наамга татыктуу болуш үчүн ал бул тармакта эбегейсиз мээнет кылып чоң эмгек жасаган. 44 жашында телевидение жана радио уктуруу мамлекеттик комитетинде башкы редакторлук кызматка дайындалган. Кыргыз телесин түптөгөндөрдүн бири деп ишенимдүү айтсак болот. Телевидение радионун кетменин чаап арыгын тазалап, кагазын даярдап жүрдүм. Азыр силер мына айлыгыңар бар, штатыңар көбөйдү. Ошонун баары жок, государственный комитет болгондон кийин көбөйдү. Статусуңар ошондон кийин жогорулады. 1000 деген адамдар иштеп аткан штатты ошо биз түзгөнбүз убагында. Кандай талашканбыз, кимдер менен урушпаганбыз. Шаймерден Керимбаевдин жубайы билим берүүнүн ардагери. Болгон күчүн агартуу тармагына жумшаган. Мугалим болуп, мугалимден башка иштегенде жокмун. Анан буга чыгып калдым, ошо менен эле балдар, момунча балдар. Бриллиант тойдун ээлери эстафетаны ошол жерде катталып кезек күтүп турган жаш жубайлар Алим менен Айпериге өткөрүп беришти. 80-90 баскан балдар болду. Актилек Гүлжигит кызы, Сайкал Султанкулова, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.